биринчи этап эле да. Эми жарандарга салык карызы тууралуу билдирүү уюлдук телефонуна жиберилет. Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөргө карыздары жана маанилүү билдирүүлөрү тууралуу ыкчам жана ыңгайлуу маалымат берүү үчүн уюлдук байланыш операторлору менен кызматташууну жөнгө салууда. Ал эми буга чейин карызы бар же жоктугу тууралуу билдирүүлөр салык төлөөчүлөрдүн жеке кабинетине гана жөнөтүлүп келген. Ар кандай салык төлөөчүлөр бар. Бул баягындай жарандар, жеке ишкерлер, юридикалык тараптар. Көпчүлүгү мисалы биз жеке кабинетине билдирүүлөрдү жөнөткөндө алар кирбей калып, ачпай калып, көрбөй калган учурлар болот. Бул СМС деген ар бир салык төлөөчүгө өз убагында карыздарын төлөө жана кандайдыр бир мажбурлап өндүрүү чаралары көрүлбөш үчүн алдын ала эскертүү максатында жөнөтүлөт. 3-июндан баштап биринчи этап менен карызы барларга билдирүүлөр келе баштайт. Кийинки этап менен салык карызынын бардык түрү боюнча маалымат жеткирилет. Мамлекеттик салык кызматынын билдирүүсүндө кошумча шилтеме же жеке номурлар көрсөтүлбөйт. Салык төлөөчүлөргө төмөндөгүдөй билдирүү келет. Урматтуу салык төлөөчү, аты жөнү же уюмдун кыскартылган аталышы. Сиз, мисалы, 1-Май району боюнча мамлекеттик салык кызматы башкармалыгына карызыңыз бар. Сиздин жеке кабинетиңизге карызды төлөө жөнүндө билдирүү жөнөтүлдү. Мажбурлап өндүрүп алуу чараларын колдонуунун алдын алуу үчүн жеке кабинетиңизге же өзүңүз каалаган банк мекемеси аркылуу карызыңызды төлөөңүздү суранабыз. Билдирүүдө расмий жөнөтүүчү мекеменин аталышы, мамлекеттик салык кызматы, КНС, КР аты менен жиберилет. Анда кошумча шилтемелер, телефон номерлери же башка байланыш маалыматтары болбойт. Салык кызматы салык төлөөчүлөргө жалпы билдирүү жиберүү үчүн үчүнчү жактын кызматтарын же платформаларын колдонбойт. Мындай билдирүү уюлдук байланыштан сырткары cabinet.salik.kz сайтындагы салык төлөөчүнүн жеке кабинетине дагы жөнөтүлөт. Мамлекеттик салык кызматы расмий аталышы жазылган билдирүүлөргө гана ишенүүгө чакырат. Ошондой эле салык төлөөчүнүн кабинетиндеги маалыматты өз убагында текшерүүнү эскертет. Мындай санариптик кызмат көрсөтүү жарандарга өз убагында карыздарын төлөөгө шарт түзөт. Бул деген атайын азыр карызы бар болгон субъекттер чек арага чыгаарда, чет мамлекетке чыгаарда өздөрүнүн карызы бар же жоктугу боюнча эртерээк уже маалыматы болот. Ал маалыматты атайын биз электрондук форматта карыздарды төлөө жолдорунда иштеп чыгып атабыз. Ошол жерден төлөп чет мамлекетке чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Салык кызматы салыктык башкаруунун ачыктыгын, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн санариптик кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү чараларын иштеп чыгууда. Жакында эле сот тутуму менен маалыматтык техникалык өз ара аракеттенүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Бул кагаз жөнүндөгү процесстерден санариптик форматка өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Анда салыктык карыздарды онлайн тартибинде төлөм коду аркылуу төлөөгө шарт түзөт. Иният Эргешева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.